Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Мьянма добуштарды саноо уланууда. Аң Сан Суу Чи анын партиясы парламенттеги орундардын дээрлик көбүн аларына ишенет. Эфиопиядагы кургакчылык элди эбегейсиз жабыркатканы тууралуу атайын репортаж. Буунун айтымында миллиондогон адамдар ачарчылыкка кептелди. Уйку кандай таттуу. Айрым Британ мектептери окуучулардын уйкусу кансын деп сабактарын артка жылдырууда. Жекшемби күнү Мьянма же Бирмада парламенттик шайлоо болуп өттү. Оппозициянын лидери Аң Сан Суу Чи анын партиясы орундардын 4-төн 3 бөлүгүн алат деп күткөнүн BBC-ге айтты. Демократия үчүн улуттук лига Мьянмада 1990 жылы өткөн акыркы эркин шайлоодо уткан болчу. Бирок ал кезде бийликте турган аскердик хунта шайлоо жыйынтыктарын четке каккан. Мьянмадагы шайлоодо демократия үчүн кандай кыйынчылыктар бар? Мьянманын 70%дан ашуун тургуну жакырчылыкта жашайт жана алар шайлоо процессин толук түшүнгөн жок. Мьянмадагы 1 миллиондон ашуун рохинжа мусулмандары өлкөнүн атуулдугун ала албай шайлоого катышуу укугунан ажыраган. Өлкөдөгү аскердик режим кабыл алган конституцияга ылайык 664 депутаттан турган парламенттин чейрек бөлүгүн аскерий жетекчилер дайындайт. Жана конституцияга ылайык оппозициянын лидери тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгын алган Аң Сан Суу Чи балдары чет өлкөдө төрөлгөнү үчүн президент боло албайт. Эфиопиянын шаарларында экономика жанданганы менен айрым аймактарда айыл чарба өсүмдүктөрү быйыл 90%га төмөндөп, эл ачкалыктан өлүүдө. Бириккен Улуттар Уюму кургакчылыктын айынан эмки жыл башында 15 миллиондон ашуун адам ачарчылыкка дуушар болорун BBC-ге билдирди. Быйыл жаз жана жай мезгилдери жаан-чачын аз жаап, кургакчыл болду. Айдоо талалары саргарып, мал жанды карык. Баратукан Али мындан бир нече күн мурда 5 жаштагы баласын жерге берди. Түндүк Эфиопияда азык-түлүктүн тартыштыгы минтип адам өлүмүнө дагы себеп болууда. Балам чарчап калганда дүйнөбүз тарып кетти. Абдан кыйын турмушта жашап жатабыз. Жегенге эч нерсе жок. Элдин баары кыйналды. Буунун маалыматы боюнча, Эфиопиянын ар бир аймагында күнүнө 2 бала ачкачылыктан өлүп жатканы белгилүү болууда. Адамдар бир нече чакырымдык жолду басып келип, жергиликтүү кудуктардын биринде таза суу үчүн кезекте турушат. Бирок кудуктун түбүндөгү суу кыйла азайып калганын жипке илинген челектин калдыраганынан эле билсе болот. Аймакка жардам жөнөтүлгөн, бирок ал абдан кеч жана аз өлчөмдө берилип жатат. 2000ге жакын жергиликтүүлөр алган жардамын 1 айга жеткириши абзел. Башында 4,5 миллион тургун шашылыш жардамга муктаж болсо, азыр ал сан 8 миллиондон ашты. Абал курчуп баратат. Айрым жерлерде даан эгиндеринин түшүмүн жоготуу 90%га чейин жеткен. Келерки жаз айларында өлкөдөгү азык-түлүк запастары толугу менен бүтүш ыктымал. Анда 15 миллиондон ашуун адам жардамга муктаж болот. 30 жыл мурда болгон ачарчылыкка салыштырмалуу өкмөттүн даярдыгы кыйла жакшы. Бирок кандай болсо да эл аралык донорлордун жардамы күтүлүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Козуткучтарга каршы комиссиянын докладында айтылган Россиялык атлеттер кеңири алдайт деген имишттерди Кремль четке какты. Бирок анализ жүргүзгөн Москвадагы лаборатория жабылды. Дүйнөлүк козуткучтарга каршы агенттик орус атлеттерин эмки Олимп оюндарына катыштырбоого чакырды. Түркиянын евро биримдикке кирүүсү боюнча кечеңдеткен докладында Европа комиссиясы адам укуктарын коргоодо орчундуу кемчилиги үчүн Түркияны сындады. Докладда соңку 2 жылда сөз эркиндиги олуттуу жабыркаганы белгиленип, Түрк өкмөтүн коопсуздукту бекемдөө максатында Күрд жумушчулар партиясы менен тынчтык сүйлөшүүсүн жандандырууга үндөдү. Британиянын евро биримдикке мүчө болуу шартын кайра карап чыгуу аракетин баштаган Британ премьер-министри Дэвид Камерон Евросоюздун ийкемдүүрөөк болушун талап кылды.
Бул маселе улуттук референдумга коюлат. Камерон улуттук парламенттерге көбүрөөк укук берилишин жана миграцияны тыгызыраак көзөмөлдөөнү каалайт. Британ окумуштуулары адамдын күлүү сезими одоно болуп калышын деменция же алжып калуунун алгачкы белгиси дешүүдө. Окумуштуулар илдеттин сейрек түрү чекке чыкы деменциясына кабылган адамдардын чакантоон изилдеп, бул пациенттер жаңылыктарда же өз турмушунда кайгылуу окуя болсо, орунсуз күлкүсү келгенин аныкташкан. Өспүрүмдөр жана ата-энелер үчүн окумуштуулар жагымдуу изилдөө өткөрүштү. Англиядагы айрым мектептер окуучулардын уйкусу кансын деп сабактарды түштөн кийинкиге жылдырууда. Бул эксперимент өспүрүмдүн мээси денесинин биологиялык убактысына кантип таянарын аныктайт. Эгерде ал ийгиликтүү өтсө, эртең менен баласын мектепке угата албай убара болгон ата-энелер үчүн жеңилирээк болуп калат. Саат 9 болду. Касси дале уктап жатат. Жергиликтүү мектептерде биринчи сабак бүтүп калды. Бирок Кассинин мектеби 12:30 башталып, саат 7-де бүтөт. Кеч туруп уйкуну кандырган өспүрүмдүн өнүгүшүнө таасир этеби? Сабакка эрте туруу мага оор болчу. Апам күн сайын тур кечигесиң деп урушуп турчу. Эми уйкум канганда өзүм эле турам. Кызым дайыма чарчап жүргөндөй сезилчү. Азыр жакшы болуп калды. Көңүлү да ачык. Кассинин мектеби өспүрүмдөр көбүрөөк укташ керек деп жыйынтык чыгарган 20 жылга созулган изилдөөгө таянып, сабакты кеч баштоодо. Айтылган изилдөөнү окуучулар түшүндүрүп берди. Өспүрүмдөр өсүп жаткандыктан алар 2-3 саатка көбүрөөк укташы керек. Өспүрүмдөрдүн саат 7-де турганы таңкы 4:30 күнү башталганына барабар болот. Эски мектебимде уйкум канбай, кыйналчумун. Азыр албетте жетиштүү уктайм. Эми Оксфорд университетинин окумуштуулары иликтөөнүн жыйынтыгына таянып, өлкөдөгү башка мектептерде кеч башталат деп үмүттөнүшөт. Эми спортко келдик. Криштиано Роналдо өзүнүн өмүрү жана карьерасы тууралуу жаңы документалдык кино тартты. Роналдо тасмасынын Лондондогу премьерасына анын мурунку менеджерлери сэр Алекс Фергюсон, Жозе Мориньо жана Карло Анчелотти келди. Тасмада Фергюсон жаш футболчуга матчтардын 50%-ында ойнойсуң деп убада берип, 2003 жылы Манчестер Юнайтед башка алдыңкы клубтардан озунуп, футбол жылдызын өзүнө кантип алганы баяндалат. Соңку изилдөөгө ылайык Англиянын премьер-лигасындагы клубтар өздөрү машыктырган футболчулардын саны дагы төмөндөп кетиптир. Футболго байкоо жүргүзгөн уюм оюнчулардын 11,7% гана өз клубунун академиясын бүткөнүн аныктаган. Лигада өзүнүн футболчулары эң көп 32%-ды түзгөн Тоттенхам болуп чыкты. Чет өлкөлүктөр премьер-лигадагы футболчулардын 59,9%-ын түзөт. Бул Европадагы Кипрден кийинки экинчи көрсөткүч. Түндүк Америкада эмдиги жылы биринчи жолу регби лигасы башталат. Лигада АКШнын 6 командасы күч сынашат жана ага 2017 жылы Канаданын командалары да кошулат. Учурда регби АКШда тез тарап жаткан спорт. Быйыл Лондондо орун алган регби боюнча дүйнөлүк чемпионатта АКШнын курама командасы бардык беттештеринен утулуп калган. Эми Американын Хьюстон шаарындагы соода борборунда болгон окуяга кайрылабыз. Ал жерге күтүлбөгөн мейман келген экен. Бул килтейген крокодил адашканбы, же соода кылайын дегенби, айтор дүкөндө айланып жүрүптүр. Тилекке жараша бир коркпогон киши чыгып аны аркандап, аллигаторду да кишилерди да бири-биринен аман сактап калды. Курч тиштүү крокодилди жакын арадагы зоопаркка жеткиришти. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Саламатта калыңыздар.